Саждаға бара жатқанда биринчи тизе тиеби же колбу? Биз бирөөгө биринчи тизе тиет деп айтсам, сеники туура эмес деди дейт. Өзүнүкү туура эмес. Тизе биринчи тиеп кол тиет. Тизең тие турган болбой, оорукчан болуп, аксакал болуп, кыйын болуп калсаң, анан биринчи колуң тийгенде башка айлаң жок болсо, анда колуң тиет, каарлык жана себептен. Бирок тизе тийген мүмкүнчүлүк болсо тизе тиет, хадистер ушуга далалат кылат. Ошо жанагы туура эмес түшүнгөн, ошол төөнүн кантип чөккөнүн туура эмес билген бирөөнүн сөзүн ээрчип, ошентип жүрөт, ал туура эмес. Тизең биринчи тийген мүмкүнчүлүгүң болсо, дароо колуңду таштап алып, азыр кээ бирлер бир жерде ошентип окуп атышат, макруh. Төөгө ошо чөкпөгүлө деген пайгамбарыбыз. Анан муну боюнча өзүңөрдө сүйлөгөнбүз. Ошол дистен алып алсаңар, эмне үчүн болбойт? Ал эмес, муну Ибн Теймия, Шейхул Исламдын шакирти Ибн Каййим аль-Джаузия Задул Маатта ошол кылган болбойт дейт. Сен калп эле кыйын болсо, сен албанисиң. Болду. Шейх башкалар андай айтып атат, андай эмес деп. Сен ошо орусча окуган жана китабы салат окуп алган ошо кыйын болуп, элге келип өзгөчөлөнүп, эл жөнөкөй окуп алсаң, амин деп үнүн чыгарып кыйкырып, мага угузун башка угузун келип, же атан ушактан келип духун чүргүн келип, анан ошентип бөлөкчө болуп аткан эчтеке өзгөрүп кетпейт андан. Атың чыкпаса жер өттү. Элден бөлөкчө болсоң эле сен кыйын көрүнөсүң да. Үйүңдө дин бар жок, Кудай билет, мисалы үчүн. Имам Шафичилик болот турсун, кыйын болсоң. Абу Ханифанын мазарына келип үн чыгарбай окуган ошол жерде. Ошентип сага окшоп, ээн жерге барып өрттөйм деп отуруп, Өзбекстан эмне болду, Кудай сактасын? Мечиттерге адамдар бара албай калды. Ак топу кие албай калды. Адамдар киргенде өчүт менен, кагаз менен кирип калды. Сана берилген жакшылык ушинтип тоготпостон, айткан сөздү кирбет ушинтип сүннөт амал кылганда өзүнчө амин деп кыйкыра берсең, Кудайым сактасын. Ар бир берген жакшылыкты сактап калыш керек, урматтуу бир тууганым. Ошону түшүндүрүп айтып койсоң, кыйкырып чубага түшүнтүп айтты, онту мүнттү дейт. Динге кыйын күйгөн болуп көрүнөсүң да. Астагфирулла. Угуп атам сөздөрүңөр каяк бияктан. Мен сага күйүп эле айтам. Намаз гана тар болуп, жамаат экиге бөлүнүп окулуп калат. Экинчи жамааттын имамы биринчи имамдын ордуна туруп, коомат айтышат. Экинчи жамааттын намазы дурусбу? Дурус боло берет. Намазканада боло берет. Экинчи жамааттын имамы биринчи жамааттын имамына турса болбойт, макруh болот. Азан айтылган жанагыдай 5 мал намаз имам бар мечиттерде. Анан автовокзалдарда, жанагыдай намазканаларда утур келген астыга туруп окуй берет, боло берет. Намазканаларда боло берет, такрар жамаат эч кандай зыяны жок. Устаз Шамсуддин Абдыкалыковдун китебинде Ислам тарыхы Аллах жерге түшөт дегенин түшүнбөдүм дейт. Ооба. Ошол Шамсуддин Абдыкалык уулу салафи акидасындагы адам. Ошол акидада Аллах жерге түшөт, анан кайра чыгат деп ушундай хадистерди түзмө-түз маанисинде түшүнүшөт. Чындыгында Кудай жерге түшөт деген Аллахтын рахматы, райым, мээрими жерге түшөт деген сөз. Ал эмес кимдир бирөө минбардан жерге түшкөндө түшүп туруп, мына мынтип түшөт деп көрсөтүп берген учурлар дагы болгон бир убакта биз антип этикат кылбайбыз. Азыр эми бардыгыбыз сылык сыпадан өтүп, ар нерсени ат айтканга көнүп алдык. Мен сопмун, алхамдулилла. Мен тарикатты карманам, бирок карманам дегенден уялам кеди. Уялганым кандай? Ошондой бир улуг адамдардай боло албаган үчүн. Ошого ошолор жакшы көрүн деп айтам, болду. Ханафи мазхабты карманам, акида матуриди, ушул ахли сүннат вал жамаат. А сен салафисин, илгери мужассим дешчү, мушаббих дешчү, хашавия дешчү, эми өзүң ахли сүннат вал жамаат деп атасың? Жок, сен аны өзүң айтып атасың. Сени биз же салафи же вахаби деп айтабыз. Илгеркилер мушаббиха дешчү, мужассима дешчү, ахли ташбих дешчү. Ошентип айтышабыз болду. Ошондой акидадагы адам, Аллах ыраазы болсун, колунан келгенин кылып атат. Мен айткан акидам ушундай, аныкы ошондой. Болду. Кече эле көрдүм, кепке кийип кетип аткан экен, барып учураштым. Кучакташып, мусулман бир тууганбыз. Китептен бердим шииттер жөнүндө бир мынакей таксырым деп. Колунан келишинче кылып атат. Булар ахли каламдар деп жазып атат. Пиратов деген бирөө. Жок, ахли сүннат вал жамаат, ашария, матуридия. Биз. Ушуну айтпайын десем, айттык деп болбой. Айтып азыр ажыратып болбасак эртең сен биз айырмасы жок бардыгыбыз учуп келсем эмне кылабыз биз тууганым? Анти фитна чыгарба бизде тууганым. Адамдарды иманга чакырып алайлы, динге чакырып алайлы деп айтып алсак сен келип талаш маселени кайра карай козгойсуң. Бирөө айта чубак ажы эмнеге талашты айта берет? Адамдар намаз окуп намазга чакырбайт бардыгын дейт. Ошону айтпайлы сабак өтүп атканбыз биз. Бизде ханафи мазхабын түшүндүрүп алсак, сен фитна чыгаратасың келип алып, андай мындай деп. Анан сага мен жооп берем, адамдар гаңгырап калбасын деп. Болбосо өзүң алгың деле жок. Ошо карапайым адамдарга иманга келип калсын, намаз окуп калсын, никелүү болуп калсын деп сабак берип атабыз биз. Сен ошо биздин мазхабтагы сөз сага туура келбесе, ката деп айтып, ана элдер ката деп ойлоп калбасын, оом адамдар деп ошолорго түшүндүрүп сага мен рат берип атам. Сен мага тийишпе, мен сага тийишпейм. Чакпаса ишин кыла бер, сен дагы даватын кыла бер. О мешитке отуруп алып. Мага аркаман келип коркутуп, мага амин деп үн чыгарып эме кылбай. Мага десең, доңуз коп башка болсун. Только фитна чыгарба сен. Эч кереги жок фитнанын. Биз жөн эсеп өтүп келгенбиз, эсипке тийишкен жокпуз. Мазхабты айтып берсек, аякта шылдыңдайсың. Чыгарасың интернетке. Эртең токтогула кетип атсаң, токтогулга барсам минтебиз, антебиз, ана минтип суроо беребиз, минтебиз.
Ha bir yerden de beraber kıyın bolsun. Bilsek cevap bereyip, bilmesek cevap bermeybiz. Sasıp atkan bolsa sasıkını ırkta usuraң özüňe. Sen de ayta berdin araka. Janday emes tuğanım. Tuğra. Elimiz imanga muhtaç bolup atat. Elimiz dinge muhtaç bolup atat. Men süylebesem süylebeyle jürdüň elengo. Dağı dile süylebeyle jürösün bekinip görüngen jerde. Gıç dep gıybat kılasın. Betiňe de kutu taşıp jurasın. Şeyek dep. Her bir sözge cevap beremez. Ötkende arka koldosun degen adamın sözünü düşündürüp bersen barıp şirketçeni çıkarıp bardın. Sen cevap bermesin Kudayın aslına barganda. Özüň berersen özgön şer öyle. Dalil yok deysin. Dalil tura da sapede tolup tura. 130 disk var. Sen şirk izlemek için dalil de izledin oşol жерден. Geregini okup alsan. Biz Saudiyada okup жүргөндө мындай ayt dep жазбай okuyabız Facebook'ta. Geregini alıp geregin emesini ketkebiz arkadaşlar. Sen de oşen. Okusan buyaka fitni izlebey jön gel okup. Kata jerde izlebey mint dep. Oşente oturup только şirk izlep жүрüp, ana kayaka düşkönün bilbey kalasın. Ar kim izdegenine barat.